Ош шаары күндүзгү убак. Бул автобуска чыкканыбызда эл толо. Кадимкидей эле аралашып жүрүп баратышат. Эч кандай өкмөттүн талабы аткарылган эмес. Мындай абалдын жаралышын билүү үчүн дароо айдоочуга суроо узаттык. Анткени талаптарды аткаруу айдоочуга жүктөлгөн. Албай кетип калайын мен. Аркада Албай кетишиңиз керек дем. Талапты аткарышыңыз керек. Кележен аткарышыңыз керек. Алды мына автобус. Олар кайсы автобуска чыгат эми? Эми сиз Кайсы автобуска аткарышыңыз керек да. Жок, аткарабыз. Кайсы автобуска чыгат? Талант капарып кандай талап койду? Кара, ошончо адам илябыла карап. Аркадагы автобус дагы ушундай келет. Ушундай келет деп эмне кылабыз? Биз солдатпыз да. Ушундай да чара көрүлөт деп айтылган да. Талаптардын аткарылышына айдоочу кайдыгер болсо, жүргүнчүлөр андан өтүп кайдыгер. Эмнеге аралык сакталбайт, эмнеге санитардык талаптар аткарылбайт деген сурообузга алар мындайча жооп беришти. Тыгын болуп келди. Ооба. Өтө жаман акыбалда мындай болбойт. Муну ондай кылбаш үчүн автобустар тезирээк катташ керек. Себеби күтүп калыш тыгын болуп атат да. Эми чыкканга зарыл болуп алабыз да, биз продуктага чыгабыз, жөндөн чыкпайбыз да. Мазмаштыкка жок. А таксилер болсо кымбат айтып атат, бир остановкага 50 сом деп атат. Техниканы көбөйтүрүш керек. Анан такси 1-2 остановкага келип 300 сом сурап атат. Адамдар мындай огур жүк менен пешком барып, пешком келбейт, чынбы? Базарга пешком, үйгө пешком. Андан ары биз троллейбустарга байкоо салып көрдүк. Мында айдоочудан сырткары автопарктын бир кызматкери кошулуп, элди талапты аткарууну көзөмөлдөп турат. Анын айтымында ар бир катарда бирден адам отургузулуп, эскертүү баракча илинген отургучка отурбаш керек деген талап коюлган. Өзү маскаңыз барбы? Тагыңыз. Тагыңыз. Тагып турган ачыңыз. Эми чоңсуңду антип мен абралып калабыз. Негизи канча адам болуш керек? Өзү адамы айтылып атат 60%ке чейин. Мисалы буга 100 адам бата турган болсо, 60 адамга чейин алышка возможность бар да. Бирок 60 адам албай атабыз, биз 30дан 35ден адам алып кеттик. Өкмөт чыгарган токтомдо автобус менен троллейбустардын ичинде 60%дан жүргүнчү ашпаш керек. Муниципалдык парктын жетекчилиги эл норманы сактап жатат. Аны жетекчилик тараптан көзөмөл болуп жатат деп айтканы иш жүзүндө автобустарда талап аткарылбай жатканын көрдүк. Буларды жоюу үчүн жакынкы күндөрү дагы кошумча транспорттор эл ташуу үчүн чыгышат. Ишенбесеңер өзүңөр дагы чыгып туруп, 1-2, 12, 13 каттамга чыгып карасаңар, эсептесеңер, ошо жаш балдар менен бир 35-40 тегерегинде чыгып атат. Көзөмөл болуп атат. Азыр мына аппарат кызматкерлерине 10 адам чыгарганбыз. Ар бир ошо троллейбуска, автобуска чыгарганбыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Анда башта бир конец барып келет, одон түшүп, алмаштырып, ушул бак элдер көнүп, билгичен ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзө беребиз. Андан ары коомдук тамактануучу жайларга бардык. Ашканаларга уруксаат берилгени менен шаар боюнча эл эң көп агылып барган жайлар жабык турат. Бирок анча-мынча ашканалар иштеп жатат. Маселен, Аскар Шакиров көчөсүндөгү Семейный Береке ашканалары элди кабыл алууда. Маскасы жок, өтүлөм акы. 2 метр дистанция аласыздар, илтимасыздар. Биз алгач Семейный аталышындагы ашканага бардык. Бул жайда чынында сыртта бир адам көзөмөлдөп турат. 50 адамдан ашырбоо үчүн тамактанып чыккан адамдардын ордуна эсептеп кайра киргизүүдө. Ашкананын ичиндеги аралык да сакталуу, бирок кирген адамга антисептик каражаты коюлган эмес же милдеттүү түрдө колду жуугула деген талап жок. Сизде барбы, кана жокпу? Var aka bizde 10 aka bir yoqib qo'ydim aka. Hozir men hammasi kelib turishadi yerga o'tirib. Bu yoqqa qo'yishingiz kerak edi. Kirgan odamlar. Bo'ldi aka, ular qo'yamiz aka. Ona o'zi turib qo'ydik turibdi. Hozir hayot ochaman, bugun ishlamayapman. Просто olay kelib. Эң кызыгы Береке деп аталган ашканада болду. Бул жайда эл тыгын, орундуктарда 4төн адам олтурат. Социалдык аралык дээрлик бузулган. Таң калтырганы эл толо, жиш отурган жайда мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү 4төн болуп аларга аралашып отурушат. Сиздер мамлекеттик кызмат берсиңер. Бар нерсе талапка жараша болуп атат экен. Ошол жерде 1,5 метр болуп турган жерде пока жок да. Же барбы? Ким жок дейсиз? 1,5 метр болуп турган жерде жок да ошондо азыр. Тем более азыр авет убагы. Балким 2-2ден бөлүнүп отурсаңар кандай болот эле? Место жок багачы.
Место жоқ болып жатпайды. 50 адамдан ашпаш керек да? Ооба, 50 адам шықпайтын кетіп қалмайды. Көп болушы мүмкін да. Бирок социалдык аралык сактап, береден сактап, деди да. Мына силерде отурасыңар да, катарына элечи. Жай. Катарда отурат да, Азыр ошондой болуп кетти. Өзү бирден кирип аттı эле. Чындап да. Азыр ошондой болуп кетти. Эшигин ачып жапкыла кыздар. Көзөмөлдөгөн бирөө жокпу. Адам санын эсептеп, ал чыкканга карай киргизип отурган. Ошону айтпапмын, чындап мен өзүм да күнөө болуп калдым. Бул коомдук тамактануу жайлары Ош шаарынын Курманжан Датка аймактык башкармалыгында жайгашкан. Башкармалыктын өкүлүнүн билдиришинче, мэриядан бул кафелер 1-июндан тартып иштөөгө уруксат алышкан. Бирок мунун кожоюндары ал буйрукту аткарбай койгонун аймактык башкармалыктын өкүлү билдирди. Аралык 2,5 метрден 2 метр 1,5 метрден жогору болуш керек. Бул жерде кандай болду? Ондой эмес экен. Эми биз буну мындай кылганбызда, буну биринен аша турган кылып, мына Семени, Манасата, Кашкар бардык кафелерди бирине чейин бүгүн комиссия келип, мэриядан бардыгын текшерип, анан уруксат бере турган болгонбуз. Мен бул жердин кварталынын. Анан бул өзү ачып алыптыр. Сага ким уруксат берди деп келмесем, санэпстанциянын начальник уруксат бериптир. Иштей берди. Ким деген? Билбейм мен. Санэпстанция эми жооп берсин санэпстанция булга. Оштогу иштей баштаган тамактануу жайлардын санитардык талапты аткарбай жатканы боюнча видео бизге WhatsApp аркылуу да келди. Бул видео Наваи көчөсүндөгү номер 1 Самсакана деп аталган ашканада тартылган. Видеодо эл жык экенин, социалдык аралык такыр аткарылбай жатканын көрүүгө болот. Коомдук транспорт жана ашканалардагы бузулган талаптар Ош шаарынын мэриясына айтылды. Аймактык штаб башчысынын айтымында буйрукту аткарбаган тараптарга айып пул салынат. Биз атайын мобилдик топ түзүлдү бул боюнчачы, текшерүүлөр болуп атат. Бирок ошону менен катар эле мына сиз жогоруда белгилеп кеткендей ушундай катачылыктар бүгүнкү күндө катталып атат да. Азыр бул боюнча барып дагы иш алып барышат. Буга атайын айып пулдар салынат. Эгер ошого дагы бир биз ошол комиссиянын чечимине ылайык иш аткарбагандар болсо, биз ал ишкерди ишин токтотууга мажбурбуз. Буга чейин Ош шаарында курулуш тармагына, машыгуу, соода жайларына жана башка мекеме ишканаларга иштөөгө уруксат берилген. Бирок аларга санитардык жана социалдык аралыктарды аткаруу милдеттендирилген. Мэриянын берген маалыматына караганда, шаар аймагында 1094 объектиге текшерүү иштери жүрүп, анын 74-үндө талапка жооп бербегени аныкталган. Аларга 150 000 сомдук айып пул салынган.